таңкы пирамида. Бизде коноктор келип калган учуру биз жогоруда айтып кеткендей эле саякат жөнүндө жөн эле теманы козгобой ал жөнүндө сүйлөшүүгө да мезгил келип жетти окшойт. Анда эмесе биз коноктор менен тааныштырып өтсөк, жакында эле социалдык тармактарда абдан популярдуу болгон Кеттик KG уюму уюшулган. Алар бизден конокто алардын уюштуруучулары менен тааныштырып өтсөк, Эрбол Абдай Акимов, кечиресиздер, Батма Казакбаева. Кутмантаңыздарбы? Эң алгачкы эле суроо, бул Кеттик KGнин уюштуруунун башкы максаты эмнеде? Кеттик KGнин башкы максаты бул, эгер байкасаңар, логотипте Travel Easy деп жазылды. Бул которгондо оңой саякат. Башкы максаты азыркы учурда элдер мындай кичине көп иштеп, убакыты жок да саякат кылганга. И биз бул башкы максат ошо оңой саякат. Бир жума бою иштеп, анан ошо выходной демалуу күндөрү биз менен чогуу чыгып, эс алып келсе болушат. Түшүнүктүү. Ал эми Батма айым сизге суроо менен кайрылгым келип турат. Аты да аябай өзгөчө экен. Эмне үчүн Кеттик KG? Буну бул Эрболдор ойлоп тапкан. Абдан кечке ойлонуп, кандай койсок деп, анан эмне кеттик деп атабайлы, кеттик. Эң аябай жакшы сленг болуп калган да бул. Анан ошо Эрбол кандай ошондой эле да. Ушунча чоң топто, ушунча көп кишини экөөңүздөр эле саякаттадырсызбы же көп киши иштейби топто? Биздин өзүбүздүн баягы уюштуруучу комитети бар. Ал жерде 10го жакын биздин уюштуучуларыбыз бар. Биздин саякаттарыбызды ошо 10 киши карайт. Эмгектенет. Жакшы. Анда мында кээде биз башка гидтерди алабыз. Билген кээ бир жерлер билинбейт, баягы биз билбеген жерлер болсо, башка гидтерди алабыз. Ошол жердеги эгерлерди алабыз. Баягы жерди жакшы билип, биздин саякатчылар коопсузда эс алыш үчүн. Эң сонун Эрбол мырза айтсаңыз, сиздердин ушул ачылгандан баштап эң башкы аябагандай көп сиздер менен иштеген кардарларыңыздар кимдер? Биздин ошо кардарларыбыз көбүнчө бул жаштар. Көбүнчө баягы процент соотношение жаштарга биз мындай басым жасаганбыз, анткени бул жөн гана оңой саякат эмес, бул өзүбүздүн ички туризмди мындай өнүктүрүү да. Биз өз барысын эле айтабыз, Кыргызстан аябай коопуз, бирок өзүбүздүн көзүбүз менен көргөн эмеспиз да. Биздин максатыбыз, бул дагы бир максатыбыз, бул ошо жаштарды үгүттөө. Жаштарга өзүбүздүн Кыргызстанды көрсөтүп, алар билиш үчүн да биздин Кыргызстан канчалык кооз экенин. Ошон үчүн биздин каждый выходные биз эмеге ар кайсы жерлерге чыгып турабыз. Биз менен алар толугу менен Кыргызстанды толук көрө алса болот. Эң сонун. Азыркы бизде теле көрүүчүлөр ойлонуп калды болуш керек. Булар Кыргызстан боюнча эле саякаттайбы же башка жакка да чыгышабы деп, же ошол суроону берим келип жатат. Балким коңшулаш мамлекеттерге чыгасыздар. Ооба, бизде бир гана Кыргызстан эмес, коңшулаш мамлекеттерге да чыгабыз. Азыркы убакта Алматы кылып атабыз. Максатта дагы башка өлкөлөр бар. Түшүнүктүү. Негизи эле Батма айым, ар бир жумушта, ар бир бизнесте алгачкы кадамды таштоо аябай оор болот. Сиздерде алгачкы жолу ушул жумушту баштаганда кандай кыйынчылыктар болду эле? Бизде бул мен башында жок элем. Эрбол жакшы билет болуш керек. Бул мисалы бизнес деп айта албайбыз, анткени биздин саякаттардын баасы эң төмөндө, анткени биз именно бул студенттерге арналган саякаттар. Студенттердин акчасы жок, анан эч жерди көрө албайт. Ошондуктан биздин турлар 250 сомдон өйдө да. Бир максимум эң көп дегени бул 500 сом. Ошондуктан бул кандай десең, бул көбүнчө биз өзүбүзгө жаккан үчүн уюштурабыз. Ал эми кыйынчылыктар жөнүндө Эрбол айтып берсин. Кыйынчылыктар башында баягы именно уюштуруу комитетинин түздө болду. Могу биздин турларды уюштурууда анча деле кыйынчылыктар болгон жок, анткени ага чейин
биздин гидтерибиз мындай тажрыйбалуу болчу. Ошо менен баштаганда оңой эле башкарып кетти. Кыйынчылык ошо баягы уюштуруу комитетин түзүүдө болду да. Керектүү адамдар табып, баягы бизге окшоп баягы көздөрү жанып, Кыргызстандын немелерин өстөрүн дегендерден кичине ушул жерден кыйынчылыктар болду. Ооба, анткени биздин уюм акча төлөнбөйт. Анан ошондуктан баары энтузиазмда гана кармалат да команда. Эң жакшы экен. Сонун жакшы. Силер мындай суроо пайда болду. Мындай силердер саякаттап жатканда мындай экологиянын бузулбашына көңүл бурасыздарбы? Ооба, биз баягы Эрпаны чогултканда ар биринө пакет берилет. Өзүңөрдүн артыңардан мусор калтырбагыла деп. Ошондон эгер мусор көрүп калсак, өзүбүз дагы жыйнап турабыз. Бул жөн айт эмес, чындык. Өзүңөр биздин сайтыбызга кошулуп көрсөңүз болот. Кошсоң, кийинче аракет кылабыз. Ооба. Биз баягы от жагып, костер жагып дегендей кылбайбыз. Экологический туризм деп коет го. Экологиялык гана туризм. Табигатка эч кандай зыян келтирбей, барып, эс алып, рахаттанып, анан кайра келип. Эң сонун, жакшы. Ал эми буга чейин негизи чет элдик туристтерди да Кыргызстан боюнча саякаттатып көрдүңүздөр беле? Именно кетикке чейинби же кетик мененби? Негизи ушул жумушту баштагандан кийин. Ооба. Бизде аябай эле көп чет элдик ошого туристтер келишет. Баягы биздин студенттерге арналганда анан аларды көрүп алып аябай мындай Бекер. Бекер болот да. Анткени биздин салыштырмалуу башка өлкөгө караганда бизде аябай эле арзан да. Баягы $3 төлөп туруп эле тоого чыгып кетиш. Аябай шок болушат да. Ооба, bizde bu Чехия, Словакиядан жана кайсыл дагы? Гонконг, Япония, Австрия. Япониядан биякта окуп же иштеп жүргөн адамдар бар да, волонтерлор же обмен менен келген студенттер. Ошолордун көбү биз менен эс алууга чыгат, абдан сүйүнүп. Экөө кетти, Магдалена Шимкова и Ханна деген. Экөө азыр Чехия, Словакияда күнүгө бизге биз барбай калдыкпы деп жазып турушат. Калгандары барышат. Абдан жакшы. Эң жакшы. Ушул чет өлкөлүктөр Кыргызстандын эмнесине кызыгышат? Аларды көбүнчө бизде эмнелер кызыктырат? Жакында эле бизде Гонконгдон келген турист болду. Анан алар да баягы тоо жок да. Тоо жок. Баары тең аябай тоого киргенде эле башка эмеге киргенде болуп эле монтип карап. Биздин тоолор аябай эле кызыктырат. Ошол эле баягы Австриядан келген туристтики, алардыкы эң чоң тоосу 3000 метр да. Бизде болсо эң кичинекейи бул 3000 метр. Анан биздин тоолорду көрүп алып, у вас большие горы деп эметишет да, сыктанышат. Биздин тоолорубузга, анан биздин баягы природабызга кызыгышат. Табиятыбызга, да. Эң жакшы. Биз билишибизче, сиздер Кыргызстанда ачык элек жерлерди саякаттайсыздар да. Ошо бара турган объектиңиздерди кандай критерийлер менен тандап аласыздар? Же болбосо туруп эле мен Каракөлгө кеттим деп андай айтпайсыздар да турабы? Жок. Эрбол айтасыңбы? Биздин саякаттарыбыз бир күнгө улайтылат, анткени баягы элдер понедельниктен субботага чейин иштешип, анан воскресенье бир күн выходной да, анан ошо бир күн выходнойун алар ошо тоого чыгып эс алсын деп биз мындай бир күндүккө карайбыз. Бир күн барып, кайра келгендей болуп. Ооба, ал эми бул чоң турларды, мисалы Каракөл деп айтып атпайсыздар. Ал турларды биз кооздугуна албетте жана элдер ачык элек жерлерге барганга аракет кылабыз. Жана аяк коопсуздук болуш керек. Албетте багы балким түнөп калсак палатка менен кечинде каршыга келип чек кетпеги дегендей. Ошо бул майда эрболдор мен бара албай калдым. Семеновское ущелье алып барып келишти. Багы элдер көнүп калганда бир тур менен барып, биз башка жерине алып бардык. Жана түндө ошол палатка, жылдыздар аябай сонун болуптур. Мен барбай калып өкүндүм. Ошо бизде эң негизгиси коопсуздук жана кооздук. Түшүнүктүү. Сиздердин бир тур, мисалы
Алматыга деп коелу. Алматыга бара турган тур канча сом турат жана анын ичинде эмнелер кирет? Ошону айтып берсеңиз. Алматыдагы тур бул 1,5 миң сом. Бул жол кире. Алматыга кайра артка. Анан бизде зоопарк бар, Большой Алматинский зоопарк, парк Первого президента. Ушундай жерлерге входной билеттери да бизе эметип беребиз да, жайып беребиз. Ошо 1,5 миң ичинде бул трансфер тияк бияка, анан тамак кире турган билеттерин беребиз. Инсаным, абдан жакшы экен. Азыр эфирибиздин эң кызыктуу бөлүгүнө келип жетти деп айтсам жаңылышпайм. Сиздер кайсы шаарларга барууну кыялданасыздар саякаттап? Кыргызстандан башкабы? Кыргызстандан башка, дүйнө жүзүнөн. Эрбол. Мага ошол Австриянын баягы эмеси жагат да, Австрияныкы Вена шаары. Вена шаары баягы бир эме деген шаары бар. Атын унутуп калдым. Көл, анан айыл, анан айылдын жанында эле сразу тоо да, тоодо айыл. Ушундай жактарга биз природага жакын болуп калдык да, анан башка өлкөнүн природасун көрсөк, анан ошол жака барып барам кыялдар. Ал эми батмайым, сизчи? Мен шаарга эмес, мен ошо саваннага баргым келет, Австралиядагы, Африкадагы саванна жана Амазонка. Ооба, бул аябай менимче мындай акылга кандай сыйбаган нерсе. Бирок эң сонунго дейм ошо саваннанын жашоочуларын, ошол эле арстандарды жакындан көрсөм, чуркап баратканын эң сонун мен үчүн ошол эң жакшы. Ал жакта уруулар жана мындай элдер. Дароо эле көрүнүп дароо эле көрүнүп турат. Батмайымдын фантазиясы абдан күчтүү экен. Бул суроону Амирбек жөн гана берген жок, анткени биз сиздерге оюн камдап койгонбуз. Азыр ойнотуш үчүн ушул суроону берип жатабыз. Анда эмесе. Оюндун шарты менен түшүндүрө кетсек, бул жакта сиздерге атайын тамгалар турат. Сиздер бир-бирден алып, кайсыл тамга болсо, ошол тамгага шаардын аттарын айтышыңыздар керек. Эгерде кимде ким таппай калса, жеңилет. Бул оюнга канча мүнөт берилсин? Бул оюнду биз 3 мүнөт, 2 мүнөт ойлойм, 2 мүнөт. Ким баштайт? Батман. Кыздын кыз чачыбы. Анда эмесе. Шаар деле, өлкө деле болобу? Боло берет. Дания. Дания. Эң сонун. Эң сонун. Кеттик. Жакыныраак коюп коеюн. Уругвай. Уругвай. Осетин. Шри-Ланка. Шри-Ланка. Швецияны айтат деп ойлонуп кеткен. Че? Айта албасаңыз. Че. Чехия. Жардам бербейсиз? Мен да жардам берем, анда карап тур. Сен Эрбол мырзага жардам бердиң? Эквадор. Эквадор. Бул саналбай туруш керек, кошо. Бул тамга жок. Дұрысын ачарыңыз. Ыга да жок болуш керек. Кийинкисин ача берсин да. Макул. Мага эмне мынча? Бул Амирдин атайын кылганы башыма келет деп тур. Бар да Кыргызстанда деле шаар өзгөн. Болот да Кыргызстандыкы, Ооба, албетте болот. П. Питер. Н. Неаполь. Аха. С. Санкт-Петербург. Кайталуу. Кайталуу болуп калды. Х. Хуаньянь деген провинция. Кытайда, биринчи. Ф. Франция. Аха. Франция. Романтиканын өлкөсү. С. Цюрих. Цюрих. Ташкент. Ага. Амстердам. Амстердам. Ким каяка баргысы келсе, ошол жакта айтып Канада. жатат. Канада. Дагы бирден ачалы, анан жыйынтыктан, Ж. Ж. Жапония. Кыргызча. Жалабат. Жалабат. Эң сонун. Всё. Германия. Германия. И Коста. Азаматсыздар, эң сонун. Жыйынтык чыгаралы, аны эсептеп келиңиздер. Биз дагыларды алып салалы. Ооба, келиңиз алып салалы.
Жок, болтура берсин. Болтура берсин, жыйынтык чыгарабыз. 1, Сен канча бер? 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. жок. 7, 8, 9. Бул оюнда Батмайым жеңишке жетишти. 9 шаар, 9 өлкөнүн атын туура тагып. Азаматсыздар. География сабына жакшы окуган болсоңуз керек. Эми алдыда кандай пландар? Балким бул кеттик кейжини дагы да кененирээк кеңейтели деген пландар бар. Бөлүшүп өтсөңүздөр. Албетте. Кеттик эжини биздин оюбуз бул 2 жылдын арасында, 2 жылкы максатта экинчи жылы, бул жыл 2017, 2019 же 20 жылы кеттик эжи өзүнүн сайты жакшы жана сырттагы экологиялык туризмди жакшы көргөн чет өлкөлүк туристтерге жакшы баадагы туризм эс алуу уюштуруп берүү. Именно биз ошол сырткы чет элдик студенттерге, чет элдик туристтерге, альпинисттерге ушул биздин эң кооз жакшы жерлерибизди көргөзүү. Пландар көп, азыр технологиялар өнүккөн. Мурун оор болсо, биз ойлойбуз, бизге баары багынат, жеңил болот. Анткени биздин көп багы чыгышыбыз бар да башка өлкөлөрдө. Эрболдун тааныштары бар Германияда, Австрияда, меники Америкада. Жана ошолор аркылуу акырын экологиялык туризмди жактырган адамдарга чыгып, ошолорду Кыргызстанга келтирип, Кыргызстанды көргөзүп, туризмин көтөрүү жана маркетингин иштеп чыгуу Кыргызстанга жакшы имидж. Азырынча бирок биз азыр өзүбүздүн баягы студенттерибизди Кыргызстанды сүйүүнү, Кыргызстанды толугу менен охватить камтыйлы деп турабыз. Эң жакшы. Эң сонун Батмайым Эрбол мырза, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик, дагы да тилеген, ойлогон максаттарыңыздарга жетип жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Биздин эшик сиздер үчүн ар дайым ачык. Жаңылыктарыңыздар болсо бизге келип бөлүшүп кетсеңиздер болот.